Москвада метронун релисине кулаган аялды куткарып калган Марат Исаев үй бүлө курду. Жубайымдын аты Нурзада, Оштон болот. 23-сентябрда Москва шаарына чакан үлпөт той бердик деди ал. Эскерте кетсек, 2016-жылы 11-февралда поезд күтүп турган аялдын талмасы кармап, релиске кулап кеткен. Аны куткарууга полиция кызматкери менен бирге кыргыз жараны Марат Исаев да релиске түшүп, аны куткарып калышкан. Андан соң Орусиянын президенти Владимир Путин аны адам өмүрүн сактаганы үчүн медал менен сыйлаган. Кыргызстандык адам Стамбулдагы аэропортто 2-кабаттан секирип кетти. Туркиянын Стамбул шаарынын Ататүрк аэропортунда кыргыз улутундагы адам 2-кабаттан боюн таштады. Бул тууралуу Туркиялык жалпыга маалымдоо каражаттар жазып чыгышты. Басылмалардын маалыматы боюнча тепкичке чыгып, боюн таштаган жаткан кыргызстандык кишини башка адам артка кайтууга көндүрүүгө аракет кылган. Бирок бул аракеттен оң жыйынтык чыкпай, ал тепкичтердин ортосунда бош жерге боюн таштаган. Өз өмүрүнө кол салган адам 2 кабат төмөндөгү бетон төшөлгөн жерге кулап түшкөн. Окуя болгон жерге дарыгерлер келип, биринчи медициналык жардам көрсөтүп, жабырлануучуну тез жардам унаасы менен ооруканалардын бирине жеткирилген. Ал эми полиция кызматкерлери териштирүү иштерин баштады. Маалымат була Турмуш KG сайты. Ошто таң эртең суга апараткан аялды милиция кызматкерлери куткарып калышты. Милициянын маалыматы боюнча окуя кече 27-сентябрда саат 5:00 чамасында болгон. Ыкчам топ тергөөчү Тазагүл Сатарова, криминалдык милиция кызматынын кызматкери Азамат Ташболотов, эксперт криминалист Алмамет уулу Бурхан жана айдоочу Сооронбай Бадамов таң эртең кезектеги чакыруудан кайтып келе жатышкан. Алар Масалиев проспектисиндеги каналды бойлоп келе жаткан адамдын караанын көрмөй алганын байкашкан. Дароо автоунааны токтотуп, кол чырактардын жардамы менен сууга көз салышып, аял киши сууга апаратканын көрүшкөн. Милиция кызматкерлери ал аялдын артынан сууга секиришип, суудан чыгарууга аракет көрүштү. Алар 100 метрден ашуун аралыкка чейин агып, тергөөчү Тазагүл Сатарова дагы элди жардамга чакырган. Натыйжада Ош шаардык электр тармактар ишканасынын имаратынын тушунан аккан аялды Масалиевдин эстелигинин тушуна жеткенде суудан алып чыгышты. Милиция кызматкерлерине окуяга күбө болгон жаранда жардам көрсөткөн. Алар аялга жасалма дем алдыруу жасашып, тез жардам кызматы аркылуу Ош шаардык ооруканасына жөнөтүлдү. Учурда бул факт боюнча Акбура милиция бөлүмү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Азырынча бул окуя кокустук же өз өмүрүнө кол салуу экени белгисиз. Маалымат була Турмуш KG сайты. Баласын тепкен интернетке жарыяланган ата мамлекеттик каттоо кызматынан 1 миллион 300 миң сом талап кылууда. Жерде жаткан баласын тепкен интернетке жарыяланган мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку кызматкери өзү иштеп кеткен мекемени сотко берди. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык Барер Айдиев жумуштан мыйзамсыз айдалганын айтып, мурда кызматына кайра кайтарып алууну, жумуштан айдалган күндөн берки айлык маянасын жана башка чыгымдарын төлөп берүүнү талап кылып сотко кайрылган. Жалпы талап кылган каражаттын суммасы 1 миллион 356 миң сомду түзөт. Кара сууда Toyota Prado 6 жаштагы баланы өлтүрүү сүздү. Айдоочу изделүүдө. Ош облусунун Кара суу районунда жол тандоосу 6 жаштагы баланы өлтүрүү сүзүп, айдоочусу окуя болгон жерден изин жашырып качып кеткен. Бул кырсыктоо Ош облусу боюнча жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан тастыкташты. Маалым болгондой 27-сентябрда саат 18:50 чамасында Бишкек-Ош эл аралык маанидеги автоунаа жолунун 649-чакырымында, тактап айтканда Кара суу районуна караштуу 30 адыр айыл аймагынын Кара дөбө айылында белгисиз айдоочу башкарган Toyota Prado үлгүсүндөгү унаа 2012-жылы туулган баланы сүзүп кеткен. Анын кесепетинен жабырлануучу бала оор жаракат алып, Ош облустар аралык балдардын клиникалык ооруканасына жетпей каза болгон. Айрым маалыматтарга караганда баланын ичи жарылып кеткен. Ал 30 адыр айыл аймагына караштуу Кара дөбө айылынын тургунучу. Ал эми аталган жол тандоосу Ош шаарынан өзгөн шаардын көзөй бара жаткан. Toyota Prado'нун айдоочусун колго түшүрүү үчүн Ош милициясы жана Кара суу милициясы ыкчам аракеттерин жүргүзүп, Ош облусунун аймагында курчоо планы жарыяланды. Ошондой эле шаар жана райондордун кире бериш жана чыга бериш жерлерине посттор коюлду. Маалымат була Турмуш KG сайты.